Бүгін 2025 жылдың 7 февралі Қарасу районының Борбор Қарасу шаарында Борбордук аянтта ушул райондук администрация менен мэриянын алдында азык түлүк жарманкеси өтүп атыптыр. Жарманкеде негизинен жашылча жемиштер, жер жемиштер, süt азыктары, эт, жумуртка, бал, кыскасы ошондой таттуулар. Бирок мына сырттан саресеп салган адам катары айта турган болсом, бул жерде негизги соода, негизги сатуу алуу иштери уй эти, кой эти, жылкы эти, анан жумуртка. Ушу үчөөндө гана активдүү болуп атканын байкадым да. Калган нерселер мисалы үчүн мына Сабай айыл аймагы деген жерде ушул эт түгөнгөн адамдар кезекке турат. Бул жакта жашылча жемиштер көрүп турасыздар. Бул жерде дагы ошол негизинен эле уй менен койдун, жылкынын этине кардар көп. Кезекке туруп адамдар алып атышат. Май жок, ит бар го анан. Бияқта жылқын еді. Дагы эт алып келишиптир. Лабода. Карасу шаарынын вице-мэри өзү аралашып жүрөт. Бул кайсы айыл өкмөтү? Бул жакта кезек дагы элек мал эти, кой эти 570 сомдон. Адамдар эң керектүү азык эт азыгы да. Чучук бар. Килограммы бар. Чучуктун килограммы 800 дейт. Tatular, şirinlikler. Uzakta olsa bede urup. Bede urup kançadan? Kança kilogramı? Beden urup var. Bede kançadan? Жакта кургатылган жемиштер, өрүк, алмакак, жаңгак окшогон. Бул жакта süt азыктары жетип атат. Сметана, каймак, айран, кефир. Бул жакта жумуртка. Var satılağıcı alındı. Alındı. Kaçadan aldınlar? 180'den bir latagın bu. Bulacakta olsa cumurtka kez. Soğuktun cumurtkası. Tügönüp kalgamın ne? Görmeyip bu. Bulacakta olsa unlar. Айзи дейби. Ази, короче.
Ундар экен. Birinci sort kança un? 1500, 1200. Урматтуу көрүүчүлөр, бул Кара Суу шаары, Кара Суу райондук администрациясынын алдындагы аянтта азыр ушул айыл чарба же болбосо азык түлүк жарманкеси болуп атат. Бүгүн 7 февраль 2025 жыл. Бул жердеги негизги талап бардык азыркы учурда базарда кымбат болуп аткан эт, картошка жана башка нерселер коюлуптур. Анан сырткары дагы бир талап атамекендик гана өндүрүштөр болсун. Баягындай сырттан же болсо базардан алып келип үстүнө коюп сатканга болбойт да. Ошол атамекендик өндүрүштөр гана коюлуптур да. Мисалы үчүн банан, киви, ананас дегендерди алдырып салыштыр. Ушул өзүбүздө өскөн алма өрүктөр, картошка, өзүбүздөгү ошол уй эти, кой эти, жумурткалар, сүт азыктары, уун жана башка азыктар коюлуп атыптыр. Мен бир нерсени айтып коеюн деп атам, кеңеш катары. Базарда уйдун эти, койдун эти 670-680, мындай эсепке алганда 700 сомго жакын болуп калды да. Азыр бул жерде 570тен сатылып атат. Бирок эгерде сиз тууган урук, жора жолдош, өзүңүздүн тааныштар менен биригип базардан уй сатып алып, анан ошону союп, этин бөлүп алсаңыз, базардан дагы, мына жердеги ярмаркадан дагы арзан түшөт да. Муну катталуучулар араңарда билгендер болсо деле комментарийге жазып койсоңуздар болот. Бүгүнкү күндө мисалы базардан алган уйду бөлүп алган арзан болобу же касаптан алган арзан болобу? Бул мен жон гана бир оюм. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Бул Кара Суу шаарындагы азык түлүк жарманкесинен мен сиздерге бир аз маалымат берип өттүм. Негизги кардарлар уй эти, кой эти менен картошка, ошондой эле башка азыктарга болуптур. Көбүнчөсү эле ушул эт издеп жүрүшөт. Калган нерселер эми Кара Сууну билесиңер да. Базар ушул жерден 1,5 километр ылдыйда да. Саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.